Бул Кыргыз мамлекетинин 30 жылдык тарыхында жаңы терминдер пайда болгону сүйүндүрүп отурат да. Бул жерде профицит деген, триллион деген сөздөр бул бүгүнкү тарых болуп атат. Биз убагында буну бир өнүккөн өлкөлөрдүн бюджетин талкуулап атканда, же болбосо бир кинолордон көрчү элек. Мына Кудай кааласа жакшы ниет менен баштадык эле, башталып отурат. Ал эми сиз былтыркы жылы келгенде 2 эсеге чейин көтөрөбүз дегенде көпчүлүккө жомок болгон. Жомок эме эле аракет кылса болот экен. Ал кандай болуп жасалып атат? Мисалы, урматтуу президентибиздин командасы иш алып барып, азыр эле өз сөзүндө айтып кетти. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич бир эле тармакта, өзүнүн тармагында канчалаган эбегейсиз иштерди жасап, мисалы, бул 40 райондон ашык, 50%дан ашык райондорго имараттарды жаңылаганы. Ошол эле мисалы 106 миллиард сомго жакын киреше тапкан бир эле службанын кызматы болуп атат. Ошондой эле калган укук коргоо органдары дагы, мисалы МВД болобу, налог системасы болобу, бажы тармагы болобу, ушундай биргеликте иш алып бара турган болсо, сөзсүз түрдө алдыга жылса керек деп ойлойм.